Аялыңызды токтобостон тынымсыз сааттап ура турган таблетка дары деп бүгүн көптөгөн нерселерди айтышып атат. Бирок ошо сиз ичип жаткан таблетка дарылардын көпчүлүгү сизге зыян алып келип калышы мүмкүн. Төшөк маселесинде эң күчтүү кыла турган сизди чында баатыр кыла турган бул спорт, урматтуу мекендештерим. Спортко жете турган нерсе жок. Эркектин тестостерону түшүп кетет, гормондору өзгөрүп кетет. Качан спорт менен алектенбей койсо, теланы кыйнаш керек. Адам кыйналганда рахат алат. Эс алганда рахат албайт, урматтуу мекендештерим. Адамдын жанына кыйнаган сайын, ошо семиз адамдарды көрүп, байлыктан бул авторитет, жырга бай адам деп ойлобоңуз. Ал ошол кыйналып атат ошого жараша. Курсак менен эки жака басып атат, кыймыл аракети кыйындап атат. Бардык нерсе кыйын болуп атат ал үчүн. Ал рахат алып жашап атат дебеңиз эч качан. Биринчиси спорт экен, экинчиси правильный питанияга өтүшүңүз керек. Ошол сезимдериңиз, ошол жан дүйнөңүз эки жактан да кыйналып аткан болсоңуз, правильный питанияга өтүшүңүз керек. Бул ошо мөмө жемиштер, сухофрукты болсун, таза тамактарга өтсөңүз, бул учурда сизди күчтүү кылат. Бал жешиңиз керек. Азыр ошо балга аралашып сухофруктулар сатып атат го, эркекти айгыр кылат, теке кылат, ат кылат деп. Ошол эле нерселерди күнүмдүк жашооңуздун принциптерине айлантыра турган болсоңуз, бул урматтуу мекендешим 1000 таблеткаңыздан дагы жакшы. Бул маселеге маани бериңиздер.